Миңбулак айыл аймагы учурда 7 айылдан турат. Калкынын саны 35 000. Андагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты сайыз учурунда салынган. Ал эми жергиликтүү кош бойлуу айымдар райондук төрөт үйүнө кайрылышат. Кыргыздар менен кош эле Дунган улутундагы элдер бар. Булар аябай көп балалуу болушат. Ошон үчүн бизге бул имаратты салганга мажбур болчубуз. Биздин депутаттарыбыздын айыл өкмөтүнүн жумушчулары менен бул ушул роддом салынып жатат да. Биринчиден биз райондун центринен кичине алысыраак болгон үчүн көбүнчөсү Сокулук бизге жакын болгон үчүн Сокулукка барып төрөшчү. Азыр эми бизге жакын болсо бул эң жакшы шарт деп ойлойм. Өзүбүздүн айылда өзүбүздүн роддом бул эң жакшы жетишкендик деп ойлойм да. Былтыр республикалык бюджетте 143 миллион сом бөлүнүп, Александровка айылында 50 орунга эсептелген төрөт үй салынууда. Имарат 3 кабаттан турат жана 2400 чарчы аянтты ээлейт. Азыркы биз жер төлөсүн бүтүп, 2-чи кабаттагы жумуштар жүрүп жатат. Жумуштардын сапатын көрүп турасыздар. Азыркы заманбап талапка ылайык железно-бетонный конструкция менен курулуп атат. Бардык шарттар каралган, мебелдер да каралган, лифттер каралган, унаа токтотушу жайлар, озеление жана башка кыскасы скорый кирип чыгып кете турган ходдордун бардыгы заманбап тартипке каралган. Жаңы төрөт үйү айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын жанына салынып жатат. Бул жер мурдагы эски оорукананын орду болгон. Бул имарат салынып бүтүп калса, биринчи орунда жумуш ордулары түзүлөт. Биздин ошол жерде жашап аткан Москва районунун, жалпы эле Москва районунун аял затына жакшы болот деп эсептейм. Анткени райондук төрөт үйү кээ бирде киши толуп калганда, мен ойлойм ушул райондун эле бир филиалы болот деп, ошол жерге келип жакын Сокулукка барып барбай, кошуна райондорго алып барбай, мисалы үчүн өзүбүздүн райондо эле төрөт буйруса жакшы эле болот деп ойлойм да. Жалпы айыл аймак боюнча 18 000 аял бар. Заманбап үлгүдөгү салынып жаткан имаратта бардык шарттар каралган. Аялдардын төрөтүнө ылайыктуу болгон бөлмөлөр болот жана ыңгайлуулук түзүлөт. Эмеректер менен да толук жабдылып, өткөрүлүп берилет. Клара Кудайбергенова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Москва району.